Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз. Үйдөн окулган намаздарга азан айтылабы же айтылбайбы? Эгер жергиликтүү мечиттин азаны болсо айтыштын кереги жок. Айтып койсоңуз мейли, бирок анан кошуналар динге даяр эмес болуп, аларды айгайлап коркутуп, анан алар милиция башка чакырып отурбасын, мечиттики унуксаңыз, анда мейли, коомат айтып окуй бересиз. Бираз мындай да, бирөөгө таарынуудан алдын, таарынбай турган себепти биринчи алдын алыш керек. Деген өлүктөрдө башка жерлерде эт жеген болбойт экен деп туугандар менен мамилени үзүп койгон болбойт. Биринчи жолу иштеп жеткирдиңизби, жокпу? Же Кудайды таанытпасаңыз, же шарияттан бир мээнет кылып үйрөтпөсөңүз, бүгүн эле келип алып тамактан баштабаш керек да. Айтып жеткиш керек аларга биринчи, ошондой маселе. Коомат айтып кете бересиз, бирок азан айтсаңыз да өтө катуу айтпаңыз, балким динге туура эмес түшүнүк болуп калат. Окуй айтып берейин. Руми деген чоң тасаввуф олия алымы бар. Аты Руми. Ошо кишинин Маснави деген китеби бар. Мен атайын Египеттен издеп туруп 7 томун таап алдым, Кудайга шүгүр. Өзү периште жазылган экен, арабчага турушуптур. Ошондо мындай деп келет. Бул өтө ибарат, пайдала турган окуя болот. Угуп алыңыздар. Китебинде 7-6 томунда жазат. Бир адам илим окуп алса, көрөгөч болбосо, динге пайда эмес зыяны келип калат деген маселеде да бул. Айтып атпайбызбы? Кошуналарыңыз түшүнбөсө, зыян берип калышы мүмкүн. Динди жаман көрсөтүп коюшуңуз мүмкүн. Бир адам азан чыкырат экен. Үнү жакшы болсо жакшы, каргыл үн, мукам үн деген жок. Чыкырганда да тажвид эрежелери туура эмес. Каттуу казак туугандар айтмакчы, айгайлап, кыйкырып, бир качып келе тургандай, бир жаман кабар угуза тургандай азан айтат экен да. Анан жергиликтүү карап тажап, азан өзү жакшы, маселени туура түшүнүш керек. Бул туура эмес жеткирип атат да. Адамдар түнү уктай албай, уйкусу качып, жаш балдар коркуп ыйлап, врачтарга, моллорго дем салдырып, такыр заманасы курулуп кетиптир. Кандай кылабыз деп ар ойлонушуп, бер ойлонушуп, бир котулуштун жолун табыштыр. Ажыке дептир. Азанчын айтып атат, ажыке. Быйыл ажылык жөрөлгөсүнө барып бербейсизби? Биз өзүбүз сизге акча топтоп берели дептир. Кудуңдап сүйүнүп калыптыр жанагы киши. Анан кошун айылынан жок экен, коңшу алысыраак айылдан кошулуп, төө кербен заманы болгондо, кошулуп анан барыптыр ажылык. Илгери сапар төө менен сапар кезип чыгышкан, барып, анан ажылыкка жакын болгон бир жерге барып түнөп калыштыр. Түнөгөндө куфтан азан айтам деп жанагы киши чамылып калыптыр. Жандагылар да бир-эки жолдон азан үнүн угуп калганда кандай айтарын. Таксыр кой, ажыке, коюңуз эме. Коомат айта берели, биз капыр жергесинде жүрсөк дарыл харп дейт. Зыян жетип калбасын. Азан айткан жакшы, бирок азан айтам, сүннөттү аткарам деп жаныбыздан шерт кетип калбайлы. Таксыр кичине мусулман адамда математика, баш деген иштеш керек, көрөгөч болуш керек деген экен. Десе жок, мен азан айтам деп эч кимге эжа бербей, бой бербей, азан айтыптыр анан кумганга дарат болуп. Азан айтса бир христиан адам жүгүрүп, мондай патмостоп коет го, эмизче айтканда бир эң баалуу белектерди алып келип издеп жана адамды келиптир. Жана азанчыңардын аты ким? Мухаммедпи же башка бир айтор. Азанчыңар ким? Ошого мен баалуу белектерди алып келдим. Гаухар таш, алтын, күмүш, ушундай бир тамактар. Анан жанагы адам азан айткан сизби? Сиз тура калып пешинесинен өптүр жана христиан адам. Поп. Пешинесинен өп, ушул алтын байлыктын баары сизге дептир. Таң калып калыптыр. Эч ким менден ыраазы болгон эмес, мында сен менден ыраазы болдуңбу дептир. Ооба, мен сизден ыраазы болдум дептир. Эмнеге? Менин кызым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын китебин окуп, сыйру хадис, амелерди, Куранды окуп, исламга кирем деп эч бирибизге бой бербей калды эле. Диге алып бардым болду, буга алып бардым. Исламга бир кадам калды эле. Эмне кылсам деп башым маң болуп катып отурганда, сиз келип азан чакырдыңыз эле. Бул эмне деп коркуп менден сурады дейт. Бул жана сен динине кирем деп кызыгып аткан адамдардын азаны дептир. Окуй. Мен динине кирейин деп аткан мусулмандардын азаны бул болсо кой тынч эле жүрөйүн өз динимде деп анан исламга болгон кызыгуусу бирөтөлө өчүп, соолуп, анан кайра диниме кайтып келди. Ошон үчүн сизге рахмат деп берген экен. Албетте бул шилтеме ишара мааниси. Муну туура түшүнүш керек. Түз мааниде эмес. Кийин жумурткадан кыргыз дегендер акыл үйрөтүп отурбасын. Бул дегени ишти кылыш керек, бирок ошонун аркасынан биздин динибизге зыян келип калбаш керек. Шейх Рамадан ал-Бути айтат, сырткы исламга сырткы душмандардан дагы чала сават ички душмандардын, ички мусулмандардын зыяны көбүрөөк дейт. Султан Абдулхамид II баягы Усман халифатчынын акыркы падышасы ошол айткан, мен аалым адамдан коркпойм, мен чала сават молдодон коркомун деген экен. Чала саваттыгы менен ал дининге көп зыян келтирип коет деген да. Ошол сыяктуу таксыр азан маселеси ушундай, карап көрөсүз.